Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilmen ve fahmen ve elhiqna bisalihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sarf ilimi boyunca yazılgan Matnul Bina. Molda Abdullah Datfazi деген алымға таандык. Китепти окутабыз. Бүгүн 10-чу сабагыбыз буюрса. Өткөнкү сабакта бир тамга кошулган мазиттердин биринчи түрүнүн эки бабын өткөнбүз, экинчи бабын өткөнбүз. Бүгін болса үшінші бабын өтөбүз. Эстете кетели, дайым эстеткен жакшы, пайдалуу мусулмандарға, ар бир адамга. Биринчи феил, этиш. Сүласи болот, же рубаи болот. 3 тамгадан турган этиштер бар, же 4 тамгадан турган этиштер бар. Ошол 4 тамгадан турган этиштер болсун, же 3 тамгадан турган этиштер болсун, сүласи мужаррат болот, же болсо сүласи мазид болот. Рубаи мужаррат же рубаи мазид. Сүласи мужаррат деген эмнени түшүнөт элек? Эч бир ашыкча кошумча тамгасы жок тамгалар, ошол тамганын этиштин өзөктүү өзүнүн негизги тамгалары. Мазид болсо, ага кошулуп калган 3 тамгалык этишке кошулган тамгалар болуп бир сөз болсо. Бул болсо 3 түргө бөлүнгөн. Бир этиш бар, ага бир тамга кошулат. Өткөндө. Не дедик элек? Мисалы, биз мону билебиз да. Фа буга бир тамга кошулган. Кандай кошулду? Алиф кошулду. Кээ бир этиш бар. Буга 2 тамга кошулат. Туурабы? Мисалы, ар бирөөнү жазып өткөнбүз. Инфаала деп. Дагы бир этиш бар. Мына, ушул эле этиш. Фаала. Буга 3 тамга кошулат. Бул 3-чү түр, туурабы? İstef'ala деп. Af'ala, анан инфa'ala, istef'ala деп. Демек, негизги моунун 3-өө турат го. Ушуну эмне деп айтат? Сүласи мужаррат дейт. Эгер бир тамга кошулуп калса эмне болот? Кошулуп калгандыгы үчүн сүласи мазид болот. Бүгүн кайра бир аз эстетип кайталаганча. Сүласи мазид. Муну деп эмне деп айтат? Сүласи мазид деп айтат. Мужаррат болуш үчүн мол тамга, кошчу тамгалары болбош керек. Кошулуп калса эмне болот экен? Сүласи мазид. Мазид деген эмне эле? Кошулган деген, Кошулган, ашыкча десеңер деле мейли. Түшүнүш үчүн айтып бергиле. Кошулган, кайсысын менен түшүнөсүңөр? Айырмасы жок. Истефала кайсынысы сүласи мужаррат, кайсынысы мазид болуп калды. Эгерде мол 3-өө келбесе эмне болуп калат? Сүласи мужаррат. Мужаррат деген ушул ашыкча тамгалары жок деген сөз. Мазид болсо ошол тамгалар кошулган деген сөз болуп калат. Түшүндүңөрбү? Бул биринчи түр болчу, бул болсо экинчи түр болчу, бул үчүнчү түр болчу. Биринчи түрдө 3 бап бар эле. 3 бап бар эле. Мында болсочу 5 бап бар эле, мында болсо 4 бап. Жалпы канча эле? 12 бап. Ошол сарфтын этиштер бардыгы биригип туруп канча баптан турат эле? 35. 35 форма. 35 формула бар. Ошол 35 формуланы жаттап алсаңыз, ошол 35 формуласына түшкөн мисалдарын жаттап алсаңыз, сарф илими бүтөт ошо менен. Болгону биз азыр эмне кылып атабыз? Ичине тереңирээк кирип баратабыз, деталына кирип баратабыз. Мындан кийинки окула турган эле китеп ушулар жөнүндө сүйлөйт. Андан кийинки окула турган эле китеп ушулар жөнүндө сүйлөйт. Эң акыркы окула турган китептер ушулар жөнүндө сүйлөйт. Бирок бир аз тереңирээк, кененирээк маанилерин, келиштерин, чыгыштарын түшүнтүп кетет. Бирок основной, эң негизги ушул 35 бап. Түшүнүктүбү? Бүгүн болсо ошол бир тамга кошулгандардын 3-чү бабын өтөбүз. 3 бапты бар дегенбиз. Туурабы? Өткөндө афала менен фааланы өттүк. Бүгүн болсо фаала деген өтөбүз. Түшүнүңүз окшойт, мужаррат деген эмне? Мазид деген эмне экен? Алхамдулилlah. Мазид менен мужаррат бир кайта болуп калат.
азыркы кызылдар кошулуп келсе мазид болот, кызыл сары өзү фаал өзү келсе эмне болот? Мужаррат болот. Ашыкча таңбалар. Ашыкча таңбалар кайсы таңбалар эле менден сурагансыңар? Мен эмне деп айттым эле, бүгүн унутуп каласыңар деген. Тансаху деген, саалтумуниха деген. Бүгүн унутуп каласыңар деген. Өткөн унутуп каласың. Алияума тансаху. Ошол сөздүн ичиндеги ар бир сөз ашыкча таңба болуп эсептелет. Ошолор феил эмеге 3 таңбалыкка кошулуп келе берет. Кеттик анда. Ал-бабу ас-салису. Бүгүн 3-чү баб. Al-babu as-salisu. Al-babu as-salisu. Ya Rab. Al-babu as-salisu. Nakemi. Bir tamga qoşulat buyaqa. Bir tamga qoşulat. Bir tamga qoşulat. Bunu ötüp atqanmız. Bunu жазып көрейін. Al-madi ne? Өткөн чак. Бурсасы не болот? Прошедшее время болот. Азыр учур чакчачы? Настоящий. Ошону мудари деп айтат, термин. Анан уңгусунчу? Мастер. Прошедший. Уңгу. Уңгусу. Корень. Кориндеби ошо маздар деп айтат. Ал-маздар. Бүгүнкү кайсыл этиш болсун ушуга салып берсеңер болот. Бүгүнкү өтө турган нерсебиз. Мынакей караңыздар. Бизде формула кайсы эле? Формула фа, айын, анан лам бар да. Ушуну эмнеге уламалар ушул сөздү колдонгон? Фааланы. Кайсыл эт кыймыл аракет болбосун, баары бир фаала мааниси бар да. Дороба дегенде, урду дегенде мисалы уруу кыймылар бар. Же десе акала, же десе же кыймыл аракети бар. Шари ичти десе, уктады десе, эмне кыймыл болбосун, баары бир фаала бар да. Этиш деген болсо фаала эмнеге? Фаала деген бир кыймыл аракетти билдирет. Ошол себептен ушуну коюлган деп айтканбыз. Бул баары кошумча эле бир аз. Эми демек ушуга салабыз. Айынды алып келебиз, Анан лам. Буга бир тамга кошуш керекпиз. Саалтумуниханын бирөөсүн кошуш керекпиз. Алифти алып келдик буга. Ошондо эмне болуп калды? Фаала болду. Бул ушуну эмне дейт? Суласи мазид дейби же мужаррат дейби? Неге мазид дейт? Анткени бир тамга кошулуп калбады, ошон үчүн мазид дейт. Ошол курулду да. Ушул тамгалардан фаала, хамз, алиф келди, харакалар мондай болуп курулганда эмне деп айтат? Сөздүн бина деп айтат, турпатын. Тамгалар тургандан кийин, анан харакалары коюлгандан кийинки турпатын эмне деп айтат? Бина деп айтат. Фаала дедик. Бул формула дедик. Эми формулага бир мисал берели. Биякта келгендей, не деген мисал берди? Мына мындай караңыздар. Бул эмне экен? Катала деген. Эмнеге окшош? Фаала окшош. Ушул фаала деп бердик да. Ушуга түшүш үчүнчү, фаала түшүш үчүн буга эмне бериш керекпиз? Кайган алиф бериш керекпиз? Кофтон кийин бериш керекпиз, туурабы? Тала деп бериш керекпиз. Тала. Туурабы? Мисалы, тиги 6 суласи мужарраттардан дороба дедик. Тура, моякка кош үчүн не кылыш керекпиз? Фаала бериш үчүн. Не бериш керекпиз? До деген алиф бериш керекпиз, дороба болуп калат. Дороба, мону өчүрүп коелу, кызыл да. Кызыл эмнени билдирип атат? Ал ашыкча экендигин билдирип атат. Дороба. Болду, этиштер сала берсиң, ушул формулага, могу главный формула. Ушуга этиштер сала бересиңер. Бул мисал же мавзуну. Салынга бул мавз вазин болсо, бул эмне эле мавзун. Бинасы эмне эле? Сөздүн чөлөкөтү турпат, турусу. Фаала, катала, дороба, жана башка толтура мисалдар бар. Ал-мудари'i кандай болот экен мудари'i? Мынакей. Мол, я бул өзү. Учурчактын белгиси да, я. Учурчактын тамгалары бар. Кайсы тамгасы бар? Та бар, я бар,
Alif. Nun бар, анан алиф бар. Могу тамгалар учурчакты билдире турган тамгалар. Могу демек эмне болуп калат экен? Учурчакты билдире турган тамгалар, көк менен жазып коеюн. Эмне билдирип атат? Учурчактын тамгасы бул. Учуртактын тамгасы. Могулар дагы эмне болуп коеюн? Учуртак менен жазып коеюн, Мо алиф, нун, я, та болуп атат, Муну бир сөзүм айтып койсоңор, мынтип жазып койсоң болот. Жаттаган жеңил болуш үчүн. Анай та деп жазып койсоң болот. Жаттаган жеңил болуш үчүн кайсыларды деп. Булар фейл мудоринин учурчакты билдирген тамгалар булар. Учурчак экендигин билдирип атат бул. Учурчак экендигин. Учурчак экендигин. Анан буга кайсын беребиз? Алиф кошулган, билесиңерби? Демек бияка алиф беребиз да. Юфаилу болот. Юфаилу болот, Юфаилу. Эми ушул эле сөз алалы. Катала деген сөздү. Не болот? Ю болсо эмнени айтат? Ю. Эмнени билдирет? Учурчактын белгиси. Туурабы? Анан коф болсо өзүнүн негизги тамгасы. Алиф болсо ушул кошулган да. Ушул кошулду. Анан юкатилу бол. Юфаилу, юкатилу. Мол жазып коеюн. Юфаилу, юкатилу. Бул эмне экен? Мудариники. Бул мынаки. Катала. Ушул жерден уңгусун кантип табабыз? Уңгусу кайсыл сөз? Бул уңгусу кайсы тамгалар? Коф та лам. Коф та лам. Бул мудариники, бул болсо кошулган тамга болду. Биригип туруп эмне болду бул? Бина болду. Эми маздары. Бул сөз каяктан алынып атат? Бул сөз каяктан алынып атат? Ошо коринен алынып атат да. Корини кандай болот да? Маздар кандай болот? Катала деген урушушту. Бири-бирине согушту деген болот да. Урду да, башы урду болот. Урду дегени бирөөнү урсак да. Дооруба. Катала деген өзү Каталады өлтүр дегенде өлтүрүштүү болот да. Эми согушту деп которсоңор да болот негизи. Түпкү мааниси ошо өлтүрүштүү деген. Согуш болбойт. Дейин согуштуу. Кеттик. Не болду мына? Не болду? Согушта. Муқатала. Не болот? Муқаталатан. Муқатала маздар бул. Биз муқаталатан дейбиз, азыр биз не деп жазабыз өзү? Муфаалат жазабыз, биз эмесин жазып коюп дароо. Муфаалатан эле. Мен катала деген сөз сурап атып оюмда ошонун маздарын жазып атам да. Муфаалатан. Муфаалатан. Маздар деген тема өзү чоң. Ичинде бир аз деталь бар. Маздардын түрлөрү бар. Маздар мими, маздар муаввал. Ана маздар кыяси болуп, самаи болуп бөлүнүп кетет. Аларды аз айтпай отурайын, баш айланып кетпесин. Баш айланып кетпесин. Мына бакта баш айланып атат, каякта эмне депчи. Анан муфаалатан маздарда дагы ал жакта эмне деген сөздөр турат. Анан ва фиалан деп турат. Бул жакта бул маздар кыяси болсо, анан калгандар болсо, мояка жазып коелучу мындай кылып туруп. Фиалан. Турабы? Фиалан. Анан фиалан деген дагы эки маздар турат. Карасаңар китепте. Фиалан деп. Муну буларды самаи маздарлар пока кирбей турабыз бул жерге. Азыр маздардын өзүн жакшы түшүнө элекпиз. Маздар деген сөз сарфтагы мааниси эмне? Кече да айткам, бир кыймыл аракетти билдирет. Кыймыл аракетти билдирет.
Misal qatala yuqatilu muqatalatan dese bir öldürülüşkön же öldürülgön bir kıyım hareketти bildiret. Бирок вакытка тиешеси жок болот. Мисалы qatala десе өткөн чакта согушту. Yuqatilu болсочу азыр согушуп жатышат мисалы. А muqatala болсо öldürүү деген, öldürүшүү же согушуу деген бир кыйм аракетти билдирет. Согушуу деген эмне бар? Кыйм аракетти билдирет, бирок заманга тиешеси. Ошону маздар дейт да. Түшүнүктүбү? Жакшы. Анал самаи болуп, кыяси болуп, кыяси деген эрежеге салынат. Булар болсо эрежеси жок, булар угуу жол менен келген арабтардан. Муну эрежеге салса болот, буларды эрежеге салынбайт десең жетиштүү. Бул эрежеге баш ийгендер, аркылар эрежеге баш ийбегендер. Алар да угуу жол менен келген болду. Арабтар бир нерсенин маздарын, мисалы, ошо фаалан маздарын сүйлөгөндө, муфаалатан деп сүйлөгөн, фиалан деп сүйлөгөн, ва фиалан деп дагы сүйлөшкөн. Аларымыз. Бул сарф илими кимдин сөзү сарф болду азыр? Арабтардын сүйлөгөн сөзү да. Биз арабча үйрөнүп атабыз, арабча үйрөнүш үчүн сарф окуп атабыз да. Арабтар маздары сүйлөгөндө, мисалы, уруу, согушуу дегенде кайсы сөздөрдү? Согушуу да кандай? Согуша же согушийби? Же согушуубу? Бизде бирөө эле барбы? Арабтарда согушууну эле ошондой и у сыяктуу кылып сүйлөп атат. Бул түшүнгөнгө жеңиш мындай эмес, просто сиз түшүнүп алсын деп атам да. Согуший десе бизде айтса, согушуу эмес, согуший десе, каяктан согуший дебейт, согушуу дейт дейт. Бирок кээ бирөөлөр мындай элестете беребиз, кээ бир кыргыз тилибизде согуший деп сүйлөшүп атат да. Эреже боюнча эрежеге согушуу болуп атат да. Ана бирөөлөр жөн эле согуша деп сүйлөп атат. Туурабы? Типа ошол сыяктуу. Түшүндүрө алдымбы? Бул ошол ушундай түшүндүрө эле жеңил болсун деп атам да. Неге деген каяктан келди деп. Кеттик анда. Юqatilu болду бугачы. Жанагы дал ушуну qatala деген сөздү салсак эмне болот? Муко, талатан болот. Талатан. Бул жерде уңгусу кайсыл? Асыл сөзү. Qatala. Тала. Калгандардын бардыгы ашыкчалар, ашыкчалар. Эми караңыздар. Могул сөз караңыздар. Муну өчүрөлү. Алалы. Канча сөз экен? Канча тамга экен деген? 1, 2, 3, 4 там болду. Кайсыл жерине ашыкча там кошулуп атат? Алиф менен айындын ортосуна кошулуп атат. Ушул фаала вазнын, фаала бабынын, жоксо муну эмне дейт? Муфаала бабы. Муфаала бабтын же фаала бабтын деп берели. Ушул фаала бабынын белгиси эмне экен? 4 тамгадан турат экен. Анан болчу мисалы. Акрома десекчи. Акрома десек. Башында ашыкча болот белгиси. Мунун белгиси каягында экен? Ортосунда. Айын менен фаанын ортосунда болуп атат, Демек, бул белгиси экен. Мына ошону азыр бияктан окуйбуз, карагыла. Al-babu thalithu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid-darain amin. Al-babu thalithu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan kan. Birincisi fi'alan, anan wa fi'alan. Жана түшүндүрө алдымбы? Эреже боюнча өрдөк болобу же өрдак болобу? Өрдөк болот, же урдак болобу? Өрдөк болобу? Эреже боюнча өрдак десек болобу? Жок. Орусча алыштыр кетип калабы? Айтып бергендер бар, Ордак депчи. Урдак да орус тилинде андай урдак. Урдак жок, утка дейт да. Башкача ойлобойт утка. Түз мааниси менен башка мааниси ойлоп кетти. Жакшы. Караңыздар эми. Ошого фиалан мындай бирөө ордак эми бул салыштырылбайт бул нерсеге. Бир аз мындай жакындаткан аракет кылып атам да. Бирөөсү эрежеге өрдөк депчи, ө дегенден кийин ө кеш керек, Мисалы, мүчө айткылачы. Жаздырышты.
жазды десе анан окуды болобу же окуду болобу? Окуду болот. Неге окуду, неге ду болот, неге ды болбойт? Неге? Ошол сөзгө байланыштуу да. Сөзгө байланыштуу мүчөлөрү өзгөрүп кетти. Мүчөлөрүндө эреже бар, мындай болсо мындай болот. Анан ошо кыргыз тили окуганда башка тилдер, оор тилде жүдөп кетет ушул жериндечи. Окуды болобу же окуду болобу? Ду десе эмнеге эреже? Эмнеге ана ичти тиге берет? Эмнеге ичти деп? Эмнеге ти болуп атат? Кайдан алдың белгилейди? Бул ти оор аларгачы эрежеси бар экин бар да бул жерде бул депчи. А мында арабтарда дагы ушундай эрежелери бар да. Мындай болуп кетти, мындай болуп кетти деп. Кээ бирөөлөр эрежеге башый атпайбы? Ичти деген, кээ бирөөлөр эрежеге башыйбай эле ичти деп кое берет да. Ошону эсептей бериңиле. Муфаала эреже болсо, ичти дегенде фиала, бул ичти деген маана эмес бул. Да? Иштеп түшүнүп албагыла. Фиалан ва фиалан да. Мен жөн эле түшүнгөнгө жеңил болсун айтып атам. Биякта угуп аткандар дагы мындай нерсе жок дебесин. Камерада аларчы, бактан алууда болгону түшүндүрөйүн деп атам дептепчи. Эптеп өзүм деле түшүнбөй атам анан. Ва аламатуху, мавзунуху. Караңыздар эми, биринчи баб башынан баштайм. Ал-бабу салису китебиңизде турат. Фаала юфаилу муфаалатан ва фиалан ва фиалан деп. Булар токтолобуз чоңураак китеп киргенде негизи чындыгында фиал ва фиал муфаалага токтолобуз. Мавзунуху qatala yuqatilu muqatalatan. Эми фиалга салыш үчүн не кылыш керек? Китал, катала деген сөз үчүн киталан, китал деп. Бул да бар негизичи. Анан китал бар да. Китал. Китал. Бойго чыгуу, эмеге поединке эко. Азыр эмне бар? UFC эмне? Эко чыккан китал деп айтат, эконун чогушун. Китал деп колдонула беришет. Ва китал. Ва аламатуху эм белгиси, башкалардан кантип айырмалайбыз? Эмне дейт? Ан якуна, аламату деген белгиси ан якуна болуусу деген сөз. Мадихи фейл мади. Ала арбаат ахруф. Канча 4 таңбадан турат экен? 4 таңбадан турат экен. Би зиядати кошулуп атат. Зияда деген кошулду. Кошулуу деп айтып атам, түшүнүш үчүн бияк азыр. Кошулуусу менен би зиядатил алифи, алиф кошулат, кая кошулат? Байнал фаи вал айни. Мына. Фа менен айындын ортосунда не кылып атат экен? Эмне кошулуп атат? Алиф кошулуп атат. Ва бинауhu лил мушаракати байнал иснайни галибан ва кад якуну лил вахиди. Ушул сөздүн турпаты фаала деп турпатын эмне дейт элек? Бина деп айтат, Турпатын эмне деп айтат экенбиз? Бина деп айтат экенбиз. Ушул фаала деген алиф кошулуп 4 таңбаланын фаала болгондо башкалардан айырмалаган демек фаала келиш менен демек мунун дагы бир мааниси бар. Туурабы? Бул келбесе фаала болсо анда башка маани бермек бинасы. Мындай бина болуп калганда демек өзүнө лайык ушинтип өзгөргөндүгүнө жараша эмнеси бар экен? Бинасы да бар. Анан бинасы өзгөрдү демек мааниси да өзгөрөт. Бинасы ушундай фаала болгондо демек бинасы эмне деп айтты биякта? Лил мушаракати байнал иснайни, байнал иснайни, лиснайни галибан көбүнчө эки тараптын ортосундагы бир ишке шериктеш болгондугу. Аз мына алар азыр экинчи курстарда эмнеге чыгып кетти? Футболго чыгып кетти. Эмне деген сөз бар? Лаиба деген сөз бар. Мына мояка жазалы. Аз жакшы түшүнөбүз да. Жосо эмен түшүнөбүз. Лаибадан алдым. Мол сөз бар. Эмне деген сөз эле? Дараба, урду да. Эко бири-бирин урушту болсо эмне болот? Эко бирин урушса эмне болот? Ушул болот. Дораба болот. Ошондо ал менен берки эко бир нерсеге шериктеш болот. Эмнеге? Урушууга. Туурабы? Урушуп атабы? Же урушпайлы? Фаала болгондо эко эки тараптан кылыштуу болот. Эки тараптан эмне болот? Мисалы, сабака деген сөз алалы. Сабака өтүп кетти болот да. Мисалы мааниси.
Эко жарышты болгондо эмне болуп калат? Сабаqa. Сабаqa. Не болуп атат? Эко жарышты. Эко эмнеде шериктеш болуп атат? Жарышууда. Лаибачы. Лаиба. Ойношту. Эко ойнош. Эки топ не болду? Аха. Команда. Ана мисалы не коша десечи? Не коша десе. Мына каша деген талашуу да. Не каша болсо эмне болуп атат? Эки талашуу. Эки тараптын несі? Эки тараптын ортосундагы бир нерсе. Эки тараптын шерик болуп бир кылгандыгын билдирип атат. Түшүнөсүзбү? Мисалы жадала. Не болду? Жадала. Талашуу болду эле. Накашанын маанисинде. Ортосунда айырмачылыктар бар. Вакад якуну лазиман. Кейде эмне болот экен? Кейде лазим болуп калат экен. Вакад якуну лил вахид. Кейде сөзсүз түрдө эле ушул сөз келсе элечи. Именно фаала келсе эле сөзсүз түрдө эки тараптын бири-биринин ортосундагы ишти билдире бербейт. Экөөнүн шериктеш болгонун билдирет. Кейде жеке адамдын өзүнүн деле кыймыл-аракетин билдире берет. Мисалы, не кылуу? Нада десе эмне болот? Чакырды болуп кала берет. Же болбосо сафара. Сафар болду. Сафар болду. Эко бир шериктеш болуп сафар болду, жана сафара болду да. Сафара ушул базында. Юсафиру анан мусафир деп айтат, да? Мусафирди. Ал өтө исм фаилге мусафир болушун. Ошондой эле биякта берилгендей. Не деп келди мына? Мисал мушаракан байнал иснайнга берди. Мисалун мушаракати байнал иснайни. Qatala Zaydun. Ne oldu? Ne деп турат китепте? Амрон. Мына баягы эле Zayd келди да кайра эко тутуш башташты. Qatala Zaydun Amron деген Zayd менен Амр эмне кылды? Тутушты болот да. Согушуп кетишти болот. Согушту деп болот. Эко согушуп атабы? Qatala Zaydun. Биз эмне деп айтат бизде? Эконун согушканын эмне деп айтат? Мушташты дейт. Мушташты деген эко мушташты. Бизде мушташты десе түшүнөбүз да, кимдер менен кимдер мушташты болот тура. Эки тарапты түшүнөбүз да. Ушул фаала деген эме эки тарапты түшүнөт экенбиз. Эки тарап ортосу бир нерсе болгондо, кырылышып кетти десе эмне кырылышып кетти? Кимдер менен ким кырылышты? Эки тараптын ортосундагы кыймыл-аракет. Муша шериктештиктики. Анан бири мисал вахид карагыла. Наху Qatalahumullah dedi. Qatala. Ушул эле сөздү. Qatalahumullah. Бул жерде Qatala дегенде эгерде мушарака маанисин билсек анда эко согуштуу болуп калат да. Анан алар менен Аллах Таала согушу мүмкүнбү? Согушу мүмкүн эмес. Демек бул жерде бир эле жана сафара деген сыяктуу бир нерсени билдиргендей, эки тараптын эмес, бир жакта эле билдиргендей, бул жерде да Qatalahumullah дегенде, демек бул жакта Аллах Таала менен беркилер согушу мүмкүн эмес. Демек эмне болду? Бул жерде аларга каргыш айтуу мааниси камтылат, Аллах Таала карын төгүү маанисинде. Qatalahumullah каргыш айтуу маанисинде айтылат. Мисалы Qatalahumullah дейт. Аллах Таала каргыш кылсын деп дуа, аларга каршы дуа кылуу да. Аллах Таала жок кылып салсын. Qatalahumullah. Дуа маанисинде да колдонулат. Бүттүк окшойт ушу менен 3-чү бап бүттү. Ва мисалул вахид бирликтин мисалы деген сөз, Наху Qatalahumullah маанисинде экен Аллах Таала аларга каргыш төксүн. Аллах Таала аларга каргышы болсун деген маани. Qatalahumullah. Болбосо Аллах Таала менен ким согуша алат? Эч ким. Аллаху самад. Анан
Сабап берсин. Дегенде мааниси камтылат. Birinchi ma'nosi qanday? Каргыш да. Ошо каргышта кандай каргыш? Кандай каргыш? Өтө катуу азап берсин. Өтө катуу каргыш болсун деген мааниси бар. Баягы өтө өтмөт эме маани да. Күчөтмө маани. Күчөтүү мааниси. Бүттүкпү? Эми бул бир тамга кошулган сүласи мазиттер болчу. Биринчи түрү болчу. Мында эмне бар эле? Бир тамга кошулган болчу. Эми экинчи аннау сани, экинчи түрүнө келдик. Эки тамга кошулгандарга келдик. Тезерээк өтөлү жигиттер, тезерээк өтөлү. Ато созулуп кетет. Биздин сабак боюнча бир 10 күн, 11 күн дегенбиз. Камера боюнча эмеге созулуп кетиши мүмкүн, 20-22 сабактарга, 2 сабактан бөлгөндө. Албаб бабу аннау сани деп баштайбыз, экинчи түрү. Аннау сани, экинчи түрү. Жазып берген жакшы эле экен, түшүндүрүп берген, бир схемалап берген, Мындай эле окуп кете берсек, туман болуп калышы мүмкүн. Бир аз жазганда кичине бир аз түшүнүктүүрөөк болот бу деген. Бул канча эле? Эки тамга кошулгандар. Сүласи мужаррат канчалар? Эки тамга кошулгандар. Булар канча бап эле? 5 бап. Эки тамга кошулгандар. Жазайынбы, жазбай эле коюмбу? Ар бир баптар жазып чыгайынбы, жазып чыкпай эле коюм. Жазбай эле коюм. Өткөндө да жазгам, жетиштүү, Серде бар уже жазуулар көрүп атам. Көрүн уже схемалар бар экен. Эки тамга кошулгандардын биринчи бабын баштадык анда. Түшүнүктүүбү? Биринчи бап, эки тамга кошулгандардын сер бияка эме кылып жазып койгула. Бабул аввал. Могу экинчи наву саниге өзүңөр кыргызча эки тамга кошулган деп жазып койсоңор болот. Же болбосо китепте турат. Эмне дейт? Мынакей караңыздар. Ан-наву сани, экинчи түрү ва хуа. Ал экинчи түрү мазида фихи фи суласи мужаррат. Харфани аля суласи мужаррат. Харфан деген эки тамга кошулуп атат. Зида деген сөз эмне экен? Кошулган деп жазасы. Кошулган деп жазасы. Зида деген мааниси эмне экен? Кошулат деп. Же кошулган деп. Кошулган. Ва ху мазида фихи харфани. Харфан деген эмне? Эки тамга. Харф деген бир тамга, харфан эки тамга, туурабы? Эки тамга кошулганда кайсыга кошулуп атат? Эмнеге? Аля суласи. Суласи мужарратка кошулуп атат. Мына. Суласи мужаррат могул. Туурабы? Суласи мужарратка эки тамга кошуп атабыз. Не болду? Мазид болуп калды. Инфаала болду. Кайсы жерде эки тамга кошулуп турат? Башында. Алиф менен нун кошулуп атат. Ошол. Бул эмес, ошол экинчи түрү 5 бап. Биз болсо биринчи бабын баштадык. Ва хуа дейт хамсату абвабин. Ва хуа хамсату абвабин. Бул экинчи түрү канча экен? 5 баптан турат. Хамса деген 5, абваб деген баптын көптүк түрү. Бизде баптар дебейт. Бап деп эле которот, 5 бап деп. Бизде 5 баптар десе болобу? Эрден чыгып кетти. Эрден чыгып кетти. 5 бап болду. Ал-бабул аввал деген ошол биринчи бап болот. Ал-бабул аввал инфаала янфаилу. Инфаала янфаилу. Анан инфиал. Инфиал. Эми бияк жазып коёюн. Ал-бабул аввал. ما يعني زينا ده. الباب الأول. الباب الأول. Birinci bab. Fe'l mazi muzari'ni жазбайм. Билебиз уже түшүнүктүү, Не болду? Канча тамга кошобуз? 2 тамга. 2 тамга кошобуз. Каягына? 5 тамгалы болду. Байкадыңарбы эми? 1, 2, 3, 4, 5 болду. Инфаала болду. Инфаала. Дальше эмне болот? 3 тамга кошулат. 3 тамга кошулабы? 2 тамга. 2 тамга кошулат. Кандай?
Yanfa'ilu. To'g'rimi? Emesi bo'lsa, mazdari bo'lsa, infi'alan. Infi'a bu mazdar ungusu. Kitobingizda turadi infi'alan. Mazdar. Mavzunuhu inkasara yankasiruka. Misal ne oldu? Kasara degan so'z bor bizda. To'g'rimi? Kasara. Bu qaysi bu? Fa'ala misal. To'g'rimi? Fa'ala. Endi infa'ala sal uchun ne berish kerak biz buga? Ne berish kerak biz? Dal ushun berish kerak. Ne berish kerak biz? Ya? In kasara. Infa'ala. To'g'rimi? Şöyle primer. Bu bo'lib qolsa nima bo'lmoq? Bu kusira demek bizde. To'g'rimi? Bu shuni erchit degan shu vazn bu qanday bo'lsa, buga tamal harakalar tushadi degan so'z. Endi bo'lib qolsa-chi? Misol. Misol in fu'ila bunda bo'lib qolsa-chi? Kusira bo'ladi. Примерно tushunibdimi? Bu qanday bo'lsa, bular harakatlari shunday bo'lish kerak. Tamalari qaysi bu joqqa qaysi tam qo'shilsa, bu yoqqa qo'shilish kerak. Agar bu zaida-da, o'sha zaida qaysiga kelsa, bu joqqa o'shil kelish kerak. Endi tushunibdi bo'ldi? To'shni. Alhamdulillah. Bara-bara tushunib boshlaydi ekanmiz. Bara-bara tushunib, bara-bara tushunib boshlay beradi. Aniqdan taqir qijilat bo'lmag'ala. Hech qijilat bo'lmag'ala. Tushunmay tavsiz desanglar. İnkasara sındı degan söz inkasara degan ne? Qanday bo'ladi bu? Ha? Ne bo'ladi? Yankasiru bo'ladi. Kasara deganda infial vazn istasam ne bo'ladi? Ba'una. Ne bo'ladi? Ne bo'ladi? Ne bo'ladi? O'shol nun keladi, to'g'rimi? In ki fi'alan inkisaron bo'ldi. Inkisaron. Büt o'zini emesin formula qanday bo'lsa, berkidagi formulaga tushish kerak-da, tushdi. Misol, mavzuni. Ne ma'ni ne beradi? Sındı degan ma'ni. Az kelamiz. Infa'ala degan. Az kelamiz. Az kelamiz. Bundan belgisini birinchi o'qib olaylik. Belgisi qancha tamadan turdi birinchi? 5 tama. 1, 2, 3, 4, 5. Sebebi bu birinchi ikinchi turi qanday edi? 2 tama qo'shilganlar bo'ldi. 5 bab bo'ldi. Birinchi babni o'tdi. Inkasara dedi. Qancha tama oldu? 5 tama. Qaysi oshqcha? Nun menen alif. Qayoqda kel? Alif menen nun. Qayoqda kelyapti? O'rtasida, boshida, oyog'ida. Boshida kelyapti. Demak, belgisi nima ekan? 5 tamg'alu anan boshida alif menen nun kelüsü. Alif menen nun kelüsü. Mana o'shani hozir aytib qara. Va alamatuhu belgisi boshqalardan qancha ayrim bo'latamiz? Aslida 2 tamga kelgandikdan. In kelgandikdan, anan 5 tamga qaraylik. An yakuna madihi ala 5 ahrufin. Fe'l madisi qancha ekan? 5 degan 5, ahruf degan tamgalari, biroq 5 tamga deb o'tiramiz. 5 tamga lu bolusu fe'l madisi 5 tamgalu bo'ladi ekan. Ammo o yerda fe'l mudorisi nima bor bu yoqda? Bitkon bilasizmi? Akrama yu akrimu bo'lib ketgan. Taqdir bor, girbaysiz, baka. Bi ziyadatil hamzati. Ziyada degan nima? Qo'shilgan degan so'z. Endi qo'shiladi. Buni hozir ne qo'shiladi? Qaysidan qo'shiladi? Bizda hamza qo'shiladi va nun, hamza menen, alif menen nun qo'shiladi. Anan qayog'inda fi avvalihi boshida qo'shiladi. Sonun boshida qo'shiladi. Va binauhu binasi nima ekan? Endi shu inkasara bo'lib kelganda, insa aytgan so'rab berdinglar, infa'ala bo'lsa, ne ma'noni bildiradi. To'g'ri, misol fa'ala bo'lsa ne ma'ni bildirdilar? Ikkovning sherik to'shon jeka o'ziniki. Ko'pincha sherikdashlikni bildiradi. G'da neni keladi? Birlikni bildiradi.
Ошо инфаала дегенде уже бул бина да турабы, турушу менен. Бина болду. Сөздүн курулушу болду. Курулуп сөздүн турпаты. Биз көрүп турган турпаты. Ушул сөз инфаала болгондо эмне маани билдирет? Десем не деди? Лил мутаваа деди. Мутаваа деди. Мо терезени бир чаап сындыргым келди. Чабайм азыр. Калуу. Чабайм терезени. Чапсам не болот? Чапкандан кийин мен катуу чапсам терезе сынабы? Мен эмне себептен сынат? Мен урганчым сынабы? Азыр чапсасам не болот азыр? Жиним келип атат да. Чапсам не болот ама терезени? Сынабы? Эмне себептен сынды? Менин кыймыл аракетим барып туруп, жака тийгендик себептен эмне болду? Сынды. Ошо сынган нерсени эмне деп айтат? Мутаваа деп айтат. Мутаваа деп айтат. Мисалы, мен не кылып салдым азыр? Кассарту сындырып салдым. Оны не кылып салдым оны? Сындырып салдым. Сынып калды да. Эмне болуп калды? Сынып калды. Сынып калган нерсени эмне деп айтат экен? Мутаваа деп айтат. Эми мен азыр мону сындыра аламбы? Жок. Эмете аламбы? Су ичинде суу бар, бозу кыла албайм да, эчтеке кыла албайм. Башка эме элечи эме? Жок, мондай бош, ачык. Ачык болсо берсеңиз. Сонун экен, эмне болду? Бырышып калды, сынып калды. Мен эмне себептен бырышып калды? Себеби болду. Сынып калган нерсе эмне болду? Муну эмне деп айтат? Мутаваа болду. Монучу азыр эки колдосом дагы эмне? Сынбай. Демек бул мутаваа болду, болбоду? Болбой калды. Түшүндүрө алдымбы? Мисалы, эме десем, мен касарту аль-хадида десем, темирди сындырдым десем, темирди сындырдым дедим, маяка жазып коюн. Караңыз. Касарту сындырдым мен. Касарту деген сындырдым деген сөз. Эмнени сындырдым? Хадида. Туурабы? Точно сонун айттыңыз да, анда болот, кантип сен деле сындырсың депчи. Анан ушул жерде мен ушул сөздү колдондум да, эмне деп айттым? Фан касара дедим. Фан касара дедим. Сынып калды дедим. Ошо менин кыймыл аракетим темирге тийгенде бул сынып калды да. Фан касара болду. Деп айтат, мен сындырдым, ал эмне болду? Сынып калды. Эмне себептен болду? Менин кыймыл аракетим себебинен болду. Менин кыймыл аракетим натыйжасы эмне болду? Сынды болду. Ушуну эмне деп айтат? Мутаваа деп айтат. Мен бир кыймыл аракетинден сынбай калсаны мутаваа дебейт. Түшүнүктүүбү? Последствия болот. Ооба. Башыйуу натыйжасы болуп атат. Кыймыл аракеттин Последствия какого-то действия. Ошо последствиясы болуп атат. Эгерде ошону эмне деп айтат? Мутаваа деп айтат. Мутаваа деген сөз эмне өзү түпкү маанисин билесиңерби? Кайсы маани? Кайсы сөздөн келет? Мутаваа деп. Мутаваа. Азыр эле өттүк мону билесиңерби? Мутаваа дегенде. Кайсы? Таваа деген сөздөн. Азыркы өткөн муфаала вазны өтпөдүк беле? Ошол мутаваа. Мутаваа. Мону сындырган тамда болуп кой, сындырбайт. Караңыздар. Мутаваа деген сөз таадан негизи, таун. Таа дегенде башы үйүү да. Атыйу Аллаха ва атыйу Расул. Аллах Таалага жана пайгамбарга эмне кылгыла? Башы ийгиле. Биз эмне дейт? Таат ибадат дейт. Таат ибадат деп коет го. Башы ийүү деген мааниси бар. Демек мен кыймыл аракетимдин натыйжасында ошол темир эмнеге сынуума, менин кыймыл аракетиме эмне болуп калды? Башы ийип калды. Мол бакалашка. Мен кыймыл аракетиме эмне болуп калды? Башы ийип калды. Башы ийип калды да. Бырышып калды. Ошону мутаваа дейт. Мону азыр бүт чачайын дедим, Китептин монун баарын сугулайын дедим. Азыр мону эч нерсе кылдым. Не болду?
Мутава болдубу? Болбой калды. Бул нерселер айтып аткан нерсем, ушул азыр айткан действияларын көргөзүп берген нерсемди азыр биякта айтат. Биякта айтат. Ибарасы жаңы окугандарга оор болуп калышы мүмкүн. Бирок азыр кыймыл аракетимди сүрөт менен көргөзүп бердим го. Ошондо ал ушуну биякта кара сөз менен айтат эми. Ал кыймыл аракет түшүндүңөрбү? Сонун. Мен мисалы алламту Зайдан ас-сарфа десем. Кимге сабак бердим? Зайдка. Эмнени үйрөттүм Зайдка? Сарфты үйрөттүм десем, Зайд келди дагы эмне кылды? Зайд келди дагы ошол сабакты эмне кылды? Үйрөндү. Пайдаланып үйрөнсө, ошону эмне деп айтат? Мутава. Үйрөнбөй калсачы? Мутава болбой калды. Түшүнүктүбү? Ошондо эмне болду? Бир кыймыл аракеттин натыйжасы. Bir kıyım hareket sebebinен пайда болгон bir натыйжа. Ошону эмне деп айтат экен? Мутава. Унутпайсызбы эми? Китептен ачып карагыла эми. Wa bina'uhu lil mutawaa. Mutawaa үчүн келет деди. Ма ма'на al-mutawaa? Mutawaa деген мааниси эмне? Wa ma'na al-mutawaa деди. Mutawaanын мааниси деди. Мааниси эмне экен? Husulu asari şey'i. Şey degende nerse, asar degen iz degen söz, to'g'rimi? Asar degen ne o'zi? Iz degen söz, erişilgen bir nerse, jol bo'lsa, natija deb qo'yib yozib qo'yiladi. Bir nersenin natijasi. Al, emne nerse natijasi? An ta'alluqil fi'li al-mutaaddi bi maf'ulihi. Hozir bu yerdan misal bereyim. Kasartu başında emne üçün terezeni sındırıp çayın degende düşünüyorsunuz. Kasartu ne oldu? Ne dedi? Kasartu al-zucaca. Zucaca. Kasartu zucaca. Terezeni sındırayım da aytmadım böyle. Al tamaşa edip bolçu. Onun üçün düşün hele. Kasartu zucaca. Terezeni sındırdım oldu. Azar. Manisi nekin? Kasartu zucaca degen terezeni aynekte sındırdım oldu. Aynekte sındırdım. Al ne oldu? Al ne oldu? Fen kasara bolup kaldı. Fen kasara ne degen söz? Sındı. Hem şu men kara düşündürüp berem. Şu menen düşündürüp berem. Kitapın aslında kitapta okuyup bereyim. Yaka ketip qoldi. Kasartu zucaca. Emneni sındırdım? Aynekti sındırdım. Jana söz tamaşaladın böyle. Aynek sındırdım. Az bütüp salalı. Rumat Cemal bütüp salalı. Onu bütüp salalı. Sebebi eң sabakta жаңы sabak başlayız. Meyli. Bir saat sozulsa da eşittik emez. Ortadan kalıp ketmesin. Mutawam neler bir böyle. Bir jol bütüp salalı. Birles eme kaldı. Ben sındırdım aynekti. Aynek emne oldu? Sıyındı. Emne sebepten oldu? Natija emne oldu? Fen kasar. Mutawaa kaysı usul jerde? Emenin aynektin sınıusu emne bolot? Mutawaa bolot. Aynektin sınıusu emne bolot? Qaragılayım. Husulu asari şey. Asari şey bir nersenin fiilin natijasında emne boldu? Bir husul, bir nerse, husul degen payda boldu degen söz. Asar şey, fiilin bir nersenin natijasında bir nerse payda boldu. Al, an degen sebebiye mani berile, sebebi degen. Taallukul fi'lil mutaaddi. Fi'l mutaaddi bilezim ne? Kasara degen ne degen söz ele? Sındırdı boldu. Turabı? Kasara desem de? Fi'l lazim mutaaddi. Sındırdı. Bu fiil mutaaddi. Mutaaddi, o fiil mutaaddi. Maf'ulga degen söz. Maf'ul qaysı bu jerde? Zucajda. Qaysını toluklavchi bu? Emneni sındırdı? Oşo zucajga taalluk degen tigendigi baylangandığı degili. Men kıymıl hareketim zujajga baylangandıktan,
Maf'ulihi maf'ulga байлангандыктан, maf'ulga тийгендиктен, maf'ulga жеткендиктен, maf'ulga мен кыймыл аракетим maf'ulga тийгенде, мону эмне кылдым эле? Мына мен кыймыл аракетим эмне болду? Мен сындырдым болду. Мен сындырдым. Менин кыймыл аракетим мол эмне? Бул maf'ul. Стакан. Эмнени сындырдым? Стаканды сындырдым деп коелу. Сындырдым деп коелу, быштырып салды го. Сындырдым, стакан сындырдым дегенде, ушул сынгандан кийин эмне пайда болуп атат? Сынык пайда болуп атат, инкисар. Ошо сыныгы эмне деп айтат экен? Мутаваа деп айтат. Нем? Кайра окуп берем, карагыла. Ва ма'нал мутаваа, мутаваанын мааниси асар хусулу болуусу деген сөз. Хусул эмне экен? Пайда болду. Эмненин себеби натыйжасында асар ошо бир нерсе ал эмне? Ан тааллуқил фи'ли мутаадди. Фи'л мутаадди билесиз да, касара. Фи'л мутаадди маф'улга байланган натыйжасы себебинен эмне пайда болду? Сынык пайда болду. Ошону кайра окуп. Аслында наху касарту зужажа фан касара залика зужаж. Зужажды сындырдым, терезе айнекти. Фан касара залика зужаж. Ошол терезе, ошо айнек не болду? Сынып калды деди. Фаина инкисара зужажи. Ошол айнектин сынуусу, инкисар деген. Некен? Сынуусу, mo стакандын бырышуусу, асарун натыйжасы болду. Эмне натыйжасы болду? Хасала ан тааллуқил каср. Сындыруу деген кыймыл аракет келди буга. Жетти. Туурабы? Аллази хува фи'л мутаадди. Ал сындыруу этиш кайсыл эле? Фи'л мутаадди. Болду ошол эле. Баш айтканда, жанагы жөнөкөй айтпадым беле. Ушун жакшы түшүнүп алып, кыймыл аракетин жакшы түшүнүп алсаңар, ушул эле нерсени кагаз түрүндө түшүрдү деп. Мына азыр кайра айтайын. Касарту бакалашка дедим. Бакалашка фан касара. Фан касара ушул бакалашка дедим. Эмне себебинен сынып калды? Мен кыймыл аракетим. Менин кыймыл аракетим маф'улун бихке тийди. Бул маф'улун бихте. Буга тийди. Ушул себебинен бул эмне болду? Сынды. Сынган нерсенин натыйжасы эмне болуп калды бул? Сынык болуп. Ошону эмне дейт экен? Мутаваа дейт экен. Маф'улун бихтин натыйжасы эле. Мен кыймыл аракетимдин натыйжасы. Кыймыл аракетим каяка барып атат? Маф'улун бих. Ошол маф'улун бих эмне болуп атат? Жооп берсе, маф'улун бих башы ийсе, башы ийилген нерсе эмне дейт? Мутаваа дейт. Өзгөрсө экен да. Өзгөрбөйт. Эми ошондой могу жерде касар зужажа десеңиз сынды, анан бул эмне болуп калды? Сынып калды болду. Результатын айтып атат ошол. Ошону мутаваа деп айтат. Мутаваа деп. Ал эми инкасара сынды деген сөз да. Сынды деген сөз. Инкасарту десем сар мен сынып калдым болот. Ооба. Эме болот? Инкасара бул инфаала лазим, Не болот экен? Дайыма лазим болот. Лазим болот. Валхамдулиллахи роббил аламин. Макул бир нерсе, бир эки мисал берип коеюнбу? Бир эки мисал берип коеюм, дагы жакшы түшүнүш үчүн. Мисалы, хатамтуху деген не деген сөз? Хатама. Bir neseni hatamtuhu desem. Emeçi. Kança minutuz kaldı? Şu misal verseniz olursa. 7 minut kaldı. Hatamtuhu. Talkaladım desen eğer. Bir neseni. Çok kıldım, talkaladım. Hatamtu desek. Anan, oşol otun talkalanıp kaldı desem ne olur? Fen, ha, to, ma bolup kaladi. Otun talkaladım misалы. Al otun talkalanıp kalsa ne olur? Nege talkalanıp kaldı? Sebebi ne oldu? Benim kıymıl hareketimin sebebinden. To'g'rimi? Men kıymıl hareketimi oşo talkaladım, talkalanıp kaldı degan söz. To'g'rimi? Misалы, qata'tu desem. Ne degan söz? Kestim. Qata'tu at-tuffaha. Ne qildim misалы? Almanı tuffaha. Almanı ne qildim? Kestim. Men fa'ilda buldum ne oldu? Maf'ulun bih. Mol fi'il mutaaddi. Bu yoqqa tiga jetkende emne oldu? Egerде чын эле кесилип калса эмне болот? Fan inqata'a болот, туурабы? Себеби инфа'лада qata'a деген сөздү инфа'ла салганда эмне болот? Inqata'a болот. Ошондо биякта эмне болуп калат? Эгер кесилип калса эмне болот? Fan qata'a. Кесилип калгандан кийинки туруш эмне болот? Ошону мутаваа деп айтат.
Түсінікті болды ғой? Вальхамдулиллахи Rabbil аламин. Саллаллаху аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Біз екінші түрінің екі тамға қосылған, Сүләси мұжақ екі тамға қосылғандардың бірінші бабын өттік, бүттік. Мындан қанша бабы қалды? 4 бабы қалды. Иншалла емки сабақтарымызда 4 бабты тезірек бүткенге әрекет қыламыз. Ана жағы бұйырса нелер қылады? Рубаи мұжарат, ана рубаи мазиттер қылады. Анан ар жагыда бир эки маселе ошо менен кетип бүтөт иншалла. Вальхамдулиллахи Rabbil аламин. Саллаллаху аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.